өлкөбүзгө, Кыргызстаныбызга сапар алып аткан учурубуз. Кетсеңиз жакшы барыңыз. Чоң рахмат. Сизге Аллахым разы болсун. Мынакей Фатима, привет деп койчу кызым. Албетте, ушул биздин Акниет Аманат YouTube каналына катталганды унутпаңыздар, видеолорго лайк басыңыздар, биздин видеолорубузга ой пикир, комментарий калтырып кетиңиздер. Москвада мекендештер, Москвада бир туугандар, баарыңыздарга Аллах таалам тынччылык берсин, аманчылык берсин, алтын башыңыздар аман болсун. Ассаламу алейкум, Медерека, кандайсыз, жаспы? Фатима жакшы. Мынакей Фатима жатат. Могул жердеги жана шлангасын алып, ичине жармаштырып койду. 2 күн болуп калды. Азыр кичине температура дээрлик кичине иле атат, ооруйт экен. Кичине восстановление болгонго чейин. Иле бак кызым. Мама дейт. Кетсеңиз жакшы барыңыз. Чоң рахмат. Сизге Аллахым разы болсун. Ушунча чуркап, сиз жөн ушунча Москвага чейин келип тартып кеттиңиз. Ар бир салым кошкондордон дагы Аллахым разы болсун. Биз ушул күндү ушунчалык күткөнбүз. Кызым ушунун денеси өзгөрүп, сонун болуп калды. Мынакей операция болгон жери дагы акырындык менен бүтүп атат. Биринчиден кыйла жакшы болуп калды. Ошо ар бир кыргыз элиме, тууган орогубузга баардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Ар бир салым кошуп, ошо кызымдын өмүрүн сактап калганга аракет кылгандарга ар дайым дубада болобуз. Рахмат чоң. Сиз дагы кетсеңиз жакшы жетип алыңыз. Ак жол. Сизге чоң рахмат, Медерека. Мынакей Фатима, привет деп койчу кызым. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырман кыргызстандыктар, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Биз буйруса кереметтүү Москва жергесиндеги бир жумалык иш сапарыбыз аяктап, жыйынтыктап, кайрадан мекенибизге, өлкөбүзгө, Кыргызстаныбызга сапар алып аткан учурубуз. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, албетте Москва жергесиндеги Жуковский аэропортунан баарыңыздарга жылуу салам жолдойбуз. Албетте урматтуу туугандар, негизи Москвага биз бир жумалык ушундай бир пациенттердин, бейтаптардын иштери менен келгенбиз. Анын баардыгын сиздер менен бөлүшүп аттык. Азыркы күндөгү кабар жаңылыктар боюнча кыскача бөлүшө кетсек, бизде азыркы кичкентай Фатима кызыбыздын абалы 11 айлык наристебиз боорунан пересетка операция болгон. Ийгиликтүү, Кудайга шүгүр, баардыгы жакшы. Кече күнү атасы донору Чыңгыз буйруса больницадан уруксат берип чыгарылды, уже үйүнө которулду, үйүнө чыкты. Азыркы учурда пациент кичинекей Фатима кыз лечениясын алып атат. Буйруса баары жакшы, жылыш эң сонун туугандар. Анан экинчиден 15 жыл төшөктө жаткан эжекебиз, Шайыргүл эжекебиз буйруса Москва жергесине келип, дароо ушул анализдерин лечениясына киришти. Лечениясы уже башталды буйруса. Урматтуу туугандар, азыркы учурда ушул Шайыргүл эжекебиз кече күнү МРТ тапшырган. Анан азыр больницага регистрация керек болот экен. Азыр регистрациясын тапшырып, мына регистрациянын келишин күтүп аткан учуру.
Мындан сырткары ошо анализдерин тапшырып, больницага катталып, кезекке туруп уже лечениясы дагы башталды. Дароо эле леченияга чейин бул жерде документтерди биринчи суралат экен. Азыр документтерин даярдап, анализдерин тапшырып, кыскасы больница уже лечения иштери башталды. Больницага бирок жат элек, ушул регистрациясы бүтсө, бардык документтери дайындалгандан кийин буйруса больницага жатып, анан дагы лечениясы кандай болуп атат, эмне кабардар болуп атат, анын баардыгын сиздер менен дагы алдыда бөлүшүп турабыз туугандар. Мына ушундай, урматтуу мекендештер, биздеги кабарлар, биздеги жаңылыктар мына ушундай. Биз буйруса кайрадан ушул кереметтүү Москва жергесиндеги бул сапар, бул иш сапарыбыз буйруса жемишин берди деп эле ойлойм. Албетте ийгиликтүү болду. Анткени Москвада bir tarixta kalarlık gün boldu da. Emniyek antkeni men misalı unçalıkты күтпөгөм да. Antkeni 11 aylık naриstenin boru пересетке операция бул Москвада ушунчалык натыйжасын берип ийгилик жаралды да. Мен бул нерсени Кудайдан үмүт кылып аябай күткөнбүз кыштан бери, чынымды айтканда орозо айынан бери. Бирок мынчалыкты күтпөдүк элек. Анткени аябай бир жеңил операция болду, ийгиликтүү болду, эч кандай кыйналган жок. Бейтаптагы Фатима кыз, донордагы эч кандай бир кыйынчылыксыз эле бир жакшы натыйжасын бере алды да. Мен ушуга аябай ыраазы болдум. Анан ушул бир туугандарыбызга, себепкер болгон эли журтубузга, колдогон мекендештерибизге аябай ыраазы болдум. Баарыңыздардан Аллах таалам эки дүйнө ыраазы болгон болсун туугандар. Жогоруда биздин пациенттерибиз ошол кичкентай Фатима кызыбыздын акыбалын жана донордун баардык видеолорун көрдүңүздөр туугандар. Албетте сонун кабар, сонун жаңылыктар Кудай буйруса. Аллах таала чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун туугандар. Анткени ушул жакшылык иштин жарчысы болуп, жакшылык ишке себепкер кылып атканына Аллах таалага чексиз мактоолор болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Дагы бир жолу урматтуу мекендештер, биздин иштерибизге, биздин Акниет Аманат коомдук фондунун алдыдагы бир иштерибизге, сапарларыбызга, жумуштарыбызга дайым дуа кылып туруңуздар. Азыр алдыда буйруса Кыргызстанга барсак, биз Оштон кечеге алган жерибизди көрдүңүздөр. Маселенин баардыгын түшүндүрдүк. Мына ошол жерге эми Акниет Аманат муктаждар комплексин экинчисин ушул Ош жергесине салабыз буйруса. Иш дароо башталат Кудай кааласа. Эми Кудайым күч кубат берсин, жакшы инсандарды жөнөтсүн, жакшы инсандарды себепкер кылып, мына ошол муктаждар комплекс Ошко салып, жана ошону тапшырып алыштыкты Аллах таала насип кылган болсун иншалла. Мен ишенем, сиздер буга чейин нечендеген иштерге себепкер болуп, нечендеген иштерди колдоп келгенсиздер. Бул сапардагы, бул кайрылуубузга, бул сунуштарыбызды четке какпастан колдоп берерсиздер деп мен ишенем. Албетте кылганыбыз, аракетибиз, кадамдарыбыз, эмгектерибиз, ар бир кызматыбыз бир гана жараткан Аллахтын ыраазычылыгы үчүн туугандар. Кимдир бирөөгө көрүнүш, кимдир бирөөнүн бир жакшы сөзүн алыш, же бир жана башка упай топтоо, жана башка бир жеке кызыкчылык бул нерсе жок туугандар. Аллах тааланын ыраазычылыгы үчүн ушул жакшылык ишти жасап келгенбиз, дагы да жасай беребиз иншалла. Албетте ушул биздин Акниет Аманат YouTube каналына катталганды унутпаңыздар, видеолорго лайк басыңыздар, биздин видеолорубузга ой пикир, комментарий калтырып кетиңиздер. Салам алейкум буйруса, эртеңден аман эсен, тынччылыкта, аманчылыкта ушул Кыргызстанга жетип алсак, иштерибизди кайрадан улайбыз иншалла. Салам алейкум. Погода айтмакчы, чындыгында керемет погода болуп турат, караңыздарчы. Ушунчалык керемет аба ырайы, ушунчалык укмуш, сонун бир көз жоосун алган погода болуп турат. Бул да бир Кудайдын бир ушундай неаматы да иншалла ушу Москва жергесине. Албетте Москвада мекендештер, Москвада бир туугандар, баарыңыздарга Аллах таалам тынччылык берсин, аманчылык берсин, алтын башыңыздар аман болсун. Кайсыл жерде, кай жерде болсоңуздар дагы эң негизгиси аман болуңуздар. Туул өскөн мекенге, ата-эне бир тууганыңыздардын алдына аман эсен жетип барыштыкты Аллах таалам насип кылган болсун иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.